Ал эмесе биздин эмтиги темабыз бул пиратский софтторду колдонуп жатканда кандай коркунучтар болушу мүмкүн. Сүрөтүңөрдө көрүп тургандай эле бул аябай коркунучтуу тема. Жана ошондой эле пиратский софтторду колдонуу аябай угроза алып келиши мүмкүн силердин компьютерларыңарга жана өзүңөргө деле. Биринчи пункту бул ссылкалар. Мисалы, силердин почтаңарга же дагы башка бир аккаунтуңарга ссылка келиши мүмкүн. Ссылка аркылуу силер өтүп, ал ссылканын ичинде эмне экен деп карасаңар, бир баракчага өтөсүңөр. Ал баракчада болбогон эле информация болушу мүмкүн, же болбосо бир видео, сүрөт, же реклама болушу мүмкүн. Ошол заматта силер баракчага өтүштү баштаганда силердин компьютеруңар болобу, телефонуңар болобу, же болбосо аккаунтуңарды взлом кылышты баштайт. Экинчи пункт заражения бул силер флешка аркылуу же документ аркылуу аны көчүрүп алышыңыздар мүмкүн. Мисалы, бирөөнүн флешкасын антивирусный система менен текшербей эле сайып алып колдонсоңор, вирус көчүшү мүмкүн. Үчүнчү пункт бул интернет аркылуу вирусту көчүрүп алуу. Сиздер музыка качать өтүп, вирус көчүрүп алсаңыздар болот, же болбосо бир приложенияны же оюнду көчүрүп жатканда вирус көчүп алышы мүмкүн, ошол файлдар менен кошо. Көптөгөн пользовательдер программаны нелицензированный, акысыз программаларын издешип, пиратский программаларды өзүнө көчүрүп алат. Мисалы, антивирусный системаны акысыздыгы бар, жана ошондой эле лицензированный версиясы бар. Акысыз версиялары көбүндө пиратский софт менен ачылган. Ал жерде сиздерде интернетке киргенде паролу жана ключу жазылып турган болот. Акчылык программалардын угрозаларын, коркунучтарын айтып кетсек, биринчи бул вредоносный код деп айтылат. Ал жерде сиздин компьютеруңузга вирус көчүп алгандан кийин сиздин персональный данные, паролдор, информация кредитный карталар боюнча же болбосо сиздердин сүрөт, видеолоруңарды өзүнө көчүрүп алып жана өз пикиринде, оюнда колдонушу мүмкүн. Экинчи пункт бул заражение системы. Бул жерде сиздердин компьютеруңардагы программный обеспечениясы автоматтык түрүндө обновление болбой калышы мүмкүн жана ошондой эле рекламалар чыгышты башташы мүмкүн. Ал үчүнчү пункт бул компьютердин иштеген убактысын кичиртиши мүмкүн. Мисалы, компьютерларыңар же телефондоруңар 8 саат, 9 саат бир батарейкада иштеши болсо, азыр вирус аркылуу заражение болгондо компьютерлар жана телефондор 3 саат, жарым сааттын ичинде өчүп калышы мүмкүн. Төртүнчү пункт бул DDoS деген атакалар. Ал жерде паролдоруңорду взлом кылыш үчүн терүү инструментин иштеши мүмкүн жана ошондой эле рассылка спамга кылышы мүмкүн, спам паролдорду же башка интернет аркылуу сиздердин данныйларыңарды угуташы мүмкүн. Жана ошондой эле азыр интернет сайттарга киргенде кукинг файлдар сиздерден уруксат сурайт, сиздердин данныйларыңарды сактасак болобу деп. Жок деп жооп бергиле. Демекчи, ооба деп жооп берип койсоңор, сиздердин интернетте кайсы баракчага кирдиңер, кайсы видеону көрдүңөр, кайсы сүрөткө лайк бастыңар, же болбосо кимге кандай кат жибердиңер, бүткүлүү ал жерде сакталып калат. Болбосо силердин компьютерларыңар иштеп жатканда катып калышы мүмкүн, экраны өчпөй калышы мүмкүн, документиңер жабылбай же сохранение болбошу мүмкүн, жана ошондой эле клавиатура менен мышкаңар иштебей калышы мүмкүн. Кукинг файлдардын көбү вирус катары эсептелет. Демекчи, ал вирусный программаларды жазган адамдар сиздердин данныйларыңарды кирип, карап жана өз пикиринде колдонушу мүмкүн. Кээ бирки адамдар лицензиясы бар программасына, мисалы лицензия бар Windows'ка
пиратский антивирусниктер коюп коюшу мүмкүн. Ал антивирусниктер сиздерге көрсөтпөйт угроза вирус кирди деп. Алар кайрадан ал вирустарды өзү катары алып алышат дагы сизге баардыгы жакшы деп көрсөтө берет. Бирок ичинен вирус аркылуу компьютериңизду жештей баштайт. Компьютериңизду бүткүл жактан вирус менен заражение кылып алгандан кийин компьютериңиз иштебей калат. Ошондо сиз көп акчага түшүп калышыңыз мүмкүн. Жана ошондой эле пиратский версияларда азыр көбүндө интернет банкинг деген нерселер бар. Телефон аркылуу М-банк, О-деньги деген электрондук кошелектор деле бар. Ошондо сиз пиратский версияларды установка кылып алсаңыз, вирус кирип калса, сиздердин счетторуңарды бүткүлүн акчасын алып кетиши мүмкүн. Жылдан жылга технология алдыга жылган сайын вирустар деле алдыга жылышты баштады. Мисалы, азыркы убакытта компьютериңар же телефонуңар заражение болгон болсо, алар силерде көрсөтпөйт жана ошондой эле сиздер жок маалыңызда алар сиз аркылуу компьютериңизду автоматически өзүнө управление алып алат. Ошондо сиздин компьютериңиз аркылуу алар бирөөгө угроза жибериши мүмкүн жана бирөөгө сүрөттөрдү жибериши мүмкүн жана ошондой эле сиздин компьютериңиздан кирип, сиздин паролдоруңузду колдонуп, өз максатында аларды колдонот. Же болбосо кошелекторуңарга кирип акча алышы мүмкүн силердин атыңардан, же болбосо башка бирөөлөрдөн силердин атыңардан карыз алышы мүмкүн. Сиздерден укталган данныйларды алар сиздерге эле сатышы мүмкүн, же болбосо силердин конкуренттериңерге сатышы мүмкүн, же болбосо башка бир адамдарга сатып, ошол информациядан акча кылышы мүмкүн. Өзүңөрдүн информацияңарга сак болуңула, пиратский софтторду өзүңөргө көчүрбөгүлө жана антивирусный системаларды өзүңөргө лицензиялык түрдө установка кылып алгыла. Саламатта калыңыздар.